Бир эле жер тилкесин бир нече кишиге сатуу бүгүнкү күндө дагы тилекке каршы токтобой атат. Андан тышкары жана бош жер тилкелери да көп болуп атат. 80-83 контурдун комиссия баштады. Элдин арасында тарап аткан маалымат чындыкка жатпайт. Мындай маселелер Бишкек шаарынын башкы планы бекитилгенден кийин анан каралат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинен 2022 жылдын 31 майындагы 291 жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомдун аткарылышы жөнүндө бүгүн бизге Бишкек шаарынын мэриясынын жеке турак жай курулушу жана шаар куруу департаментинин директору Уран Мусаев айтып берет. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Уран мырза, кош келипсиз. Бүгүнкү күндө департамент тарабынан жер мунапысын аткарылышы туурасында айтып берсеңиз. Биздин департаментке жалпысынан 29753 арыз келип түшкөн. Жалпы отурумдар болуп өткөн саны 218 түзүп атат. Каралган арыздардын саны бүгүнкү күндө 17652. Арыз бүгүнкү күндө каралды тийиштүү бекитилген тартип менен. Андан тышкары Бишкек башкы архитектурага тийиштүү корутундуу иштеп чыгуу боюнча 12500дөн ашыгыраак арыз жөнөтүлгөн. Жактырылган арыздардын саны бүгүнкү күндө 7200дөн ашык түзүп атат. Алар деген ушу тийиштүү жанагы токтомдорду чыгаруу боюнча. Жер мунапысынын алкагындагы көйгөйлүү маселелерди кандай жол менен чечип атасыздар? Эми баарыңыздар маалым болгондой, биздин ушу кала башчыбыз Айбек Жанышбековичтин кийлик күчүсү менен билесиздер, бул жанагы мен жогоруда белгилеп кеткен 12548 арыз бүгүнкү күндө Бишкек башкы архитектура тарабынан каралып атат. Анан буга чейин жанакы билесиздер, ушул жободо көргөзүлгөн коргоо зоналары, кызыл сызыктар, коркунуч жараткан аймакта салынып калган үйлөр буга чейин маселени кароодо баягы көйгөй жаратып аткан. Аны да ушу биздин кала башчыбыздын кийлик күчүсү менен ушу тийиштүү мекемелер менен бирдикте ушуну кыскартуу боюнча тапшырмалар берилип, бүгүнкү күндө көп жарандарыбыздын маселеси чечилди. Административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарынын аймагы кеңейди. Ошол бизге кошулган Сокулук, Ала Мүдүн райондорундагы жарандардын арыздарын кабыл алуу, ошолор менен кандай иш алып барып жатасыздар? Ушул АТРдин алкагында бизге айтып кетчү нерсе, буга чейин Баески Бишкек шаарынын аймагын 10 миңден ашык арыз толугу менен каралып бүтүп, тийиштүү жанакындай корутундулар чыгып, андан тышкары жана Бишкек башкы архитектурага мен айтып кеткен маселелерди чечүү үчүн жөнөтүлгөн. Ал толугу менен каралган комиссия тарабынан. АТРдин алкагында бүгүнкү күндө биздин департаментке ошол райондордон, Сокулук жана Ала Мүдүн райондорунан 18250 арыз өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө ошол боюнча тийиштүү иштер жүрүп атат. Андан тышкары ушу Сокулук арыздардын көбүн эсе ушул 11 миңден ашык арыз Сокулук районунан келип түшкөн. Ошол элдерге биз ыңгайлуу шарт түзүп берүү максатында ошо биздин кызматкерлерди бөлүп, ушу Сокулук районунда жайгашкан биздин МТУнун имаратына кызматкерлер ушул жакта иш алып барууда. Көбүнчө бул талаш маселелер көп болгондуктан ошо жеринен чыгуу, тактоо иштери бүгүнкү күндө аткарылып атат. Түшүндүрүү иштери жүрүп атат дедиңиз, департаменттин кызматкерлери тарабынан кайсыл күндөрү жарандарды кабыл алып атат, алардын иштөө графиги кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө ушу Сокулук районунда биздин кызматкерлер тийиштүү акимияттын кызматкерлери менен биргеликте мен же болбосо менин орун басарым адамдарды, биздин жарандарыбызды кабыл алуу иштерин жүргүзүп атат. Бул графиги болсо 2-4 күн сайын саат 9-тан саат 1-ге чейин. Баягы суроо туулуп калышы мүмкүн, эмнеге мындай кыска мөөнөт деп. Себеп дегенде ошол жерде иш алып барып аткан биздин кызматкерлер жана мен айтып кеткен жеринен чыгуу иштери көп болгондуктан ошол жака дагы чыгып, азыр контур кылып, контурларга чыгуу иштерин жүргүзүп атышат. Административдик аймактык реформанын алкагында кошулган айыл аймактарда дагы көйгөйлүү маселелер бар. Ошол эле Ак Ордо, Сокулук районунда алардын чечилиши кандай болуп жатат? Албетте, бүгүнкү күндө ар бир маселени, ар бир жер тилкени дыкаат тактап иш алып барбасак, себеп дегенде артынан дагы башка көйгөйлөр жаралып калып атат. Себеп дегенде бир жер тилкесин
1 же андан көп 10 кишиге чейин кээ бир учурда талаш маселеси көп болуп атат. Андан тышкары жана бош жер тилкелери да көп болуп атат. Ошондой көп болгондуктан мен айткан тийиштүү жана актарды түзүү менен ушу комиссия жеринен чыгып иштерди алып барып атат. Ошол эле айтып кетчү нерсе, билесиздер, ушу биздин жободо бекитилген ушу 20 мунапыска жатчу жанагы турак жайлар бул 21 жылдын декабрь айына чейин салынып калган же толугу менен салынып бүтө элек турак жайлар кирет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо курулуштар токтобой атат. Бул 22, 23, 24 бүгүнкү чейин салынып калган турак жайлар да көп болуп атат. Ал деген бул мунапыска жатпайт деген маселе. Андан кийин мен айтып кеткен бош тилкелер. Бош тилкелер дагы бүгүнкү күндө каралган жок. Себеп дегенде баарыбызга маалым болгондой, ушу күчүндө турган Бишкек шаарынын башкы планы ушул жылдын соңу менен мөөнөтү бүтөт. Ошондуктан биздин мэрия тараптан билесиздер, ушул жаңы ген планды иштеп чыгып, бекитүү боюнча алгылыктуу иштер жүрүп атат. Ошо жаңы ген план күчүнө кирип бекитилгенден кийин гана ал маселелер каралат. Биз азыркы турган жер административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына кошулган. Мисалы бул мына 82 контур, бул жагы 81 контур. Аркы күнбатыш тарабында 80 контур. Андан ары күнбатышты көздөй 223 контур. Андан дагы аркы бетинде 231 контур. Жалпысынан бул жер 100 гектардан ашык жер. Бул жерлер айыл чарба максатында жер. Ошо административдик аймактык реформанын алкагында Орок айыл аймагынан жалпысынан 541 арыз келип түшкөн. Биз 17 февраль 2025 жылы жеринен тактоо иштерин баштаганбыз. Бул жерге келгенде ушу бош жер болуп аныкталды. Биз тактап аткан учурда бул жерлер жакын арада мына комиссия келди, чечилет деп элдин арасына видео материал тарап кетти. 80-83 контурдун комиссия баштады. Келди. Буйса. Бирок ал бүгүнкү күндө андай эмес. Биз келип болгону ошол жерди көрүп тактап кеткени келгенбиз. Бул бүгүнкү күндө толук чечим кабыл алына элек. Мындай жерлер боюнча биз тактайбыз, комиссияга киргизебиз. Анан комиссиядан каралып бул чечим чыгат. Бирок бүгүнкү күндө мындай маселе жеринен тактоо иштери жүрүп атат. Жерлерди биз аныктап тактап атабыз. Бирок мындай маселелер бүгүнкү күндө ошо элдин арасында тарап аткан маалымат чындыкка жатпайт. Комиссия карап баштады, жакында чечилет деген. Бул мындай маселелер Бишкек шаарынын башкы планы бекитилгенден кийин анан каралат. Андыктан ушул маалыматты, түз маалыматты алуу үчүн ушул биздин тийиштүү кызматкерлерге кайрылса деген суранычым бар. Себеп дегенде ошо маселенин чоо жайы кандай чечилеби же болбосо чечилбесе эмне себептен чечилбейт түз маалыматты ушу биз берүүгө даярбыз. Жалпы замандаштарга айта кетүүчү нерсе, Бишкек шаарынын мэриясынын жеке турак жай курулушу жана шаар куруу департаменти Туңгуч Кичи району 57 дарегинде жайгашкан. Ишеним телефондору дагы иштейт. WhatsApp'ка видео жана сүрөттөрдү тиркеп дал ушул департаменттин кызматкерлерине кайрылсаңыздар болот. 0504 11 01 21 номери аркылуу. Ушул учурдан пайдаланып мен бүгүн биздин жарандарыбызга кайрылып кетким келет. Тилекке каршы бүгүнкү көйгөйлөрдүн негизги бир көргөзүчтөрүнүн бири жанакы ортомчулар көп пайда болгон. Андан тышкары жана гектарщиктер деп коебуз. Ошолор бир эле жер тилкесин бир нече кишиге сатуу бүгүнкү күндө дагы тилекке каршы токтобой атат. Мисал катарында бир айтып кетейин. Жөн эле келип туруп, ушул арыз менен кайрылып туруп, уже мурун үйдүн ээси, салынып калган үйдүн ээси ошо мыйзамдаштырып аткан учурда, байланышкан учурда акча талап кылып аткан да фактылар бар да. Ушундай көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында ушул жанакы биз кызматкерлерибиз иш алып барып атат. Андыктан мен суранып кетет элем. Эч кимге ишенбеңиздер. Эч кандай акча менен бүгүнкү күндө маселе чечилбейт.
Ошон үчүн так маалыматты алыш үчүн бизге кайрылыңыздар. Биз түз так ошо маселенин чоо жайын сиздерге айтып беребиз. Ушул жерден да айтып кетишим керек. Биздин ушу ички чечимибиз менен каалагап келип тийиштиги жок адамдар да келип маалымат сураган учурлар көп болуп атат. Ошондуктан бизде да талабыбыз бар. Ушу колуңуздарда болгон доверенность менен болсо же паспортуңуз менен келип туруп ушу маалыматтарды алыңыздар. Ошол себептен баягы маалыматты түз жеткирүү максатында азыр ушу биздин мэриябыздын сайттарына же болбосо өзүбүздүн жанакы социалдык баракчаларыбызга ар бир контурдун көйгөйлүү маселелерин жеринен чыгып, ушу видео съемкаларды кылып, түз маалыматты жеткирүүгө ушул жумуштарды биз баштап атабыз. Кудай буюрса, жарандарыбыз түз маалыматты ошо биздин мэриянын соц баракчаларынан же болбосо сайттарынан көрө алса болот.